رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Карман ордоңуздар кабыл болсун. Ыйык Рамазан айында сиздер менен жүздөшүп жатканыма чын дилимден кубанычтамын. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте ушул кечиримдүүлүк, сабырдуулук туурасында кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин куттуу студиябыздын ардактуу коногу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын калктык диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн кызматкери, дин аалымы Мухаммад Али Ажы Эмарали уулу келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат. Ажыкем, карман ордоңуз кабыл болсун. Рахмат, сизге дагы карман ордоңуз кабыл болсун. Мухаммад Али ажыке, мынакей баягы ыйык айда турабыз. Мынакей бүгүн 15 да болуп калды дегендей. Бул эми баягы жарымына жетип калдык да. Анан ушул ыйык айдын ичинде өзү адам баласы эмнелерге көңүл буруш керек? Баягы эми ачык айтыш керек да, туугандар арасында тааныш болуп калышы мүмкүн, бир туугандар арасында тааныш болуп калышы мүмкүн, достор, айтор, баягы иштеген коллектив арасында болуп калышы мүмкүн. Деги эле ушул кечиримдүүлүк деп атпайбызбы? Биздин кечиримдүү болушубузга динибиз эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи вал мурсалин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин, амма ба'д. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Урматтуу Максат ажыкем, жакшы өтө актуалдуу бир суроону бердиңиз. Бул Рамазан айында отурабыз. Рамазан айында жарымына келип калдык. Рамазан айы негизи бул орозо деген сөз бул бир эле ичип, же жөөдөн, же ичүүдөн, же аял менен катнаш кылуудан тыюлуу эле эмес. Орозо дегени бул ошол адам өзүнүн көзүнү, тилини, оюну, баардык жагын сактоо менен биргеликте бир орозо болуп саналат да. Ошондуктан менен биз бул 15 күн кандай өткөн болсо, мындан ары дагы канча орозо туткан болсок, ошол башка жак такыбачылыктар жагына да биз көңүл бурсак, ошондо Аллах Таалам менен биздин орозобуз толук кабыл кылат экен да. Андан бул Ислам динине бул кечиримдүүлүк бул өтө чоң маани берилген. Анткени Аллах Субханаху Таала негизи эле жалпы эле адамдарды бир жакшылыкка чакырат, кечиримдүүлүккө чакырат. Анткени Аллах Таала кечиримдүүлөрдү жакшы көрөт да. Ошондуктан Аллах Таала да Куранда айтат да: "Ва'фу, Мухаммад, сен ушул кечиримдүүлүктү кармаңын" дейт. Демек, менен бизге бул жерде Аллах Субханаху Таала пайгамбарыбызга айтып атканы, демек биз дагы кечиримдүүлүктү алышыбыз керек. Эми туура адам баласы бул дүйнөгө келгенден кийин бирөөнүн көңүлүн оорутуп коет экен. Анан баягы туура эмес сөздөрдү сүйлөп коет экен, ката сөздөрдү. Анан кээде кайым айтышып калат экен. Эми ошол нерселерди жуба турган нерсе, ошондон чыга турган нерсени бул ислам дини ушундай бир сонун кылып көрсөтүп койгон да. Куранда Алла Таала айтат: "Вал яфу вал ясфаху" дейт да. Алар кечиришсин, алар болсо ынтымактуу болушсун дейт да. Аля тухиббуна, алар эмне жакшы көрбөйбү? Алла Таала алардын күнөөсүн кечиришини дейт да. Бул аятта менен бизге ушул араздашуу, ушул баягындай кайым айтышуу, ызычуу, талаш тартыштардан чыга турган жолду Аллах Таала чыгууну көрсөтүп берип атат да. Эң негизгиси ошолордон чыга турган жол бир гана бул кечиримдүүлүк менен гана чыгат экенбиз. Эми баягы кечиримдүүлүк, таарынуу мусулман баласы үчүн 3 эле күндүк деп айтылат го. Анан негизи эле ошол 3 күн таарынышуу деген бул каяктан келип чыккан? Бул 3 күндөн өтүп кетсе эмне болот? Ал эми бул негизи мусулман адам үчүн баягы эки мусулман эгер араздашып калса, булар бири-бириге баягындай кастык болуп жүрө бергени бул ислам динине тыюу салынган. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтканда: "Ла яхиллу ли муслимин ай яхжура ахаху фаука салас лаялин." Бир мусулман бир мусулманга 3 күндөн ашык кечирбей, кастык кылып жүрүүсү
бул адал эмес деп айткан да. Ошондуктан кандай болсо дагы бир мусулманды эми туура баягы эки адам бир касташып урушуп кала турган болсо, эми пайгамбарыбыз дагы мындай көргөн да, мындай ислам дини баардык жакты көңүл алат экен да. Биринчи күнү урушканда баягы эмоцияга калдырып коет экен адамчы. Экинчи күнү адам ойлонот экен. Эмнесе эмне кылып койдум, кандай сөздөрдү сүйлөп койдум, ага бир оорой сөздөрдү сүйлөп койбодумбу депчи. Анан үчүнчү күнү кечириш керек экен да. Эгерде үчүнчү күнү кечирбей турган болсок, бул шайтандын мындайча айтканда бул амалы болуп саналат экен да. Ислам дининде бул мындайча айтканда чоң күнөө, ошондой эле туура эмес иштердин катары дагы амалдардын катарына кирип калат. Эң сонун анан мен ушул суроону ушу көптөн бери эле берейин деп жүрөм. Негизи жанагы чыныгы мусулман колунан, тилинен башкаларга бир зыян бербеген инсан деп атпайбы? Ушунун баягы философиялык мааниси өзү эмнени камтыйт? Баягы чыныгы мусулман болуш үчүн ушинтип баягы ушундай бир сабырдуу, кечиримдүү касиеттерге ээ болуш керекпи? Эмнени сүрөттөсө болот? Эми бул сиз айткан нерсе бул өтө терең маселени ойлонуп алат да. Бул oro болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал-муслиму ман" дейт да. Чыныгы мусулман адам ким десе, ошол мусулмандан башка мусулмандар тилиден, колудан зыян тартпаган мусулман дейт. А бирок муну биз эгер философия жагынан карап көрө турган болсок, бир үй бүлө болсун, же бир коом болсун, ишкана болсун, же бир мамлекет болсун, эгер ошол жерде ынтымак боло турган болсо, ошол жерге Аллахтын жардамы келет экен, ал жерге өсүү болот экен, алдыга жылуу болот экен, өнүгүү болот экен да. А эгерде ал жерде бөлүнүү, жарылуу болсо, же кайым айтышуу, же туура эмес баягындай бири-бирини менен кастык боло бере турган болсо, ал жерде Аллахтын жардамы да келбейт экен. Ал жерге мындайча айтканда, ал жерге дайыма бир душманчылык болот экен да. Ошондуктан бул ислам дининде мындай үстүрттөн баардыгын карап көрсөк, бул ынтымактуулукка чакырган себеби ушул экен. Себеби биз ушул ынтымактуулукту, биримдикти, кечиримдүүлүктү биз үйрөнүшүбүз керек экен. Себеби бир эле мусулмандар, бир эле адамдар эмес, жаныбарлар дагы, башкалар дагы сиз менен бизден зыян тартпаш керек экен да. Адам баласы ушундай бир ислам деген өз түшүндөгү ошондой экен да. Исламчы тынчтыктын дини, мээримдүүлүктүн дини экен да. Бай хадисте айтат го пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ма садакатын, ман нақаса садакатын мин малин" дейт. Бир адам эгер садака бере турган болсо, анын малы азайып калбайт дейт. Анын байлыгы, малы азайып калбайт дейт. Ва ма задаллаху, Аллах Таала кайсы бир адам, эгер эки адам урушуп, талашып кеткен болсо, бирөөсү экинчисин кечире турган болсо, Аллах Таалам илля иззан, анын кадырын, урмат, иззатын көтөрөт экен да. Иззатын көтөрөт экен да. Демек, бул жерде мындай карап көрө турган болсок, биз ушул жакшы сыпаттарды алышыбыз керек экен. Билебиз да баягы Куранда Алла Таала айтат го: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'a". Адамдар, силер бардыңар Аллахтын динин бекем кармагыла дейт да. Бекем кармагыла. Себеби бекем кармаганда, динди бекем кармаганыбызда ынтымак болот экен, биримдүүлүк болот экен, ошондой эле алдыга өсүү болот экен, жылуу болот экен да. "Вала тафаррaqu", бөлүнбөгүлө дейт экен да. Бул жерде биз ошондуктан бул сиз менен бизге Аллах Таала ушундай биримдүүлүктү гана үйрөтүптүр. Мындай карап көрө турган болсок, бир ширеңкени адам сындырып коюшу жеңил эле экен да. Бир ширеңкеничи. Ал эми көп бир боо ширеңке боло турган болсо, аны адам сындыра албайт экен да. Ошондуктан бул сиз айткан негизги хадистин баягы мазмуну, ичидеги ою тереңи бул ушул биримдикке чакырылгандыктын белгиси да, булчу. Ынтымакка, биримдикке чакырылгандын белгиси экен. Эң сонун анан өзүңүз дагы сөзүңүздө айтып кеттиңиз да. Баягы мусулман адам мусулманга баягы зыян тийбеш керек. Эми эгер баягы адамдын коомчулук эл болгондон кийин кездешпей койбойт да. Коомчулукта баягы жүрөгү таштай катып калыптыр, таш боор болуп калыптыр деген дагы сөз бекеринен келген эмес да. Анан негизи эле ошол бир катыган жүрөктү баягы мындай таш боор жүрөктү жеңилдетиш үчүн эмне кылыш керек инсан?
Эми ошол нерселерди ошол адам өзүдөгү баягы таш боорлуктарды, баягы жаман ички баягы ооруларды жеңиш үчүн адам баласы ошол көбүрөөк баягындай Кудайга жакындата турган амалдарды көбүрөөк аткарыш керек. Анан көбүрөөк баягындай кечиримдүү болуш керек. Көбүрөөк өзүн ылдый сезип жүрүш керек. Ошондо баягы адамдын ички оорулары сынат экен да. Себеби бул оорулар эгерде адамды каптап кала турган болсо, бул адамды жакшылыкка алып келбейт экен бул ооруларчы. Ошондуктан бул оорулар менен күрөшүү үчүн менен биз көбүрөөк намаз окушубуз керек, көбүрөөк дуа кылышыбыз керек, көбүрөөк баягындай өзүнүн ылдый адамдар менен дагы жүрүш керек. Ошолордон дагы менен биз сабак алып, ошол нерселердин баардыгы сынат экен да. Эң сонун Рамазан айы кайрымдуулуктун, берекенин айы да. Анан бул жерде баягы мен ушуну баса белгилеп айткым келип атат. Мүмкүн болушунча, колуңдан келишинче жардам бер дейт го. Анан баягы бир адам бар, колуна мүмкүнчүлүгү жетет, бирок жардам бербейт. Бир адам бар, колунда аз нерсе бар, бирок көбүрөөк жардам бергенге аракет кылат да. Анан бул айдын артыкчылыгынын бири эмнеде? Бул айдын артыкчылыгы себеби хадисте пайгамбарыбыз негизи хадис кудусиде Аллах Таала айтат да, адам баласы бул орозодо, орозо кармаган болсо, орозосу мен үчүн дейт да. Анын сыйлыгын мен өзүм беремин дейт. Эми биз кандай башка амалдарды кыла турган болсок, намаз окусак же башка нерсе кылсак, ал мындай ачык көрүнө турган нерсе экен да, алчы. Бирок орозо бул таң эрте мен адам баласы турат экен да, орозо кармайт экен. Ал орозону өзү же өзү жана Алла гана билет экен да. Ошондуктан бул Алла менен ортосундагы байланыш сыр болгондуктан Алла субханала тааля анын сыйлыгын, анын жазасын, анын жакшылыгын мен беремин дейт экен да. Ошондуктан бул жерде сиз менен биз эгерде ушул айда бир жакшылык кыла турган болсок, кээ бир хадистердин риваятында 10 эсе берилет дейт, кээ бир хадистердин риваятында 700 эсеге чейин сооп берилет дейт. Ошондуктан дагы эле ушунун эле тескерисинче уламаларыбыз айтат, эгерде бул айда бир адам күнөө кылып койсо, ошондой эле 2 эсе күнөө жазылат дейт. Тескерисине эле күнөөлөр ошондой эле жазылат. Ошондой эле жазылат дейт да. Негизги бул айдын касиеттүүлүгүнүн сыры баардыгы ушул Аллах Таала менен болгон мамиледе болуп атат да. Эң сонун. Анан мен бул суроону бекеринен берген жокмун. Анткени баягы сыртында мусулман көрүнгөн адамдар да бар да. Анан ошол сыртынан мусулман көрүнөт, элге бир жакшылык кылат, бирок ошол эле нерсени үйүндө кылбайт. Мисалы, сыртта бирөөнө жардам берет, кайрымдуу болот, боорукер болот, жеңил жерден алып оордун колдон ала калат. Анан ошондой эле үйгө келгенде ошонун эле тескери болуп калганы дагы бар да. Анан ошолорго шариятыбыз эмне дейт? Динибиз эмне дейт? Муну боюнча деги эле динде кандай айтылган? Негизи бул бизде баягы айтылганда 2жүздүүлүк деп коет да. Бул 2жүздүүлүктө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жаман көргөн. Ислам дини да бул 2жүздүүлүктөн тыят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизге баарыбызга үлгү. Адеп ахлактан дагы, үй бүлөсүгө мамиле кылган, жора жолдошторуна, бар үммөтүнө бир туура ички дүйнөсүндө, сырткы дүйнөсүндө көрсөткөн жагынан бизге үлгү болуп саналат да. Эгерде сиз менен биз сыртта жакшы болуп, үйгө келгенде жаман болуп, баягындай үйдө сырттагы нерселер үйгө келип чыгара турган болсок, бул жакшы сыпат эмес. Бул Аллах Таалам жактырбайт. Анткени бул сыпатты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыйган. Ошондуктан бул сыпаттан баардыгыбыз алыс болушубуз керек. Эми Аллах Тааласы менен бизге дайыма ички жагда, сырткы жагыбызда каерде болбосок да биз баягы Аллах Тааланы эстеп жүрүшүбүз керек экен да. Аллах Таала ошол мени көрүп турат деген баягы түшүнүк менен жүрө турган болсок, сиз менен биз ошол баардык баягы диндеги акыйкатына жетет экенбиз да. Эң сонун. Анан мынакей Кыргызстан мусулманы Димаш Кармаловдун өзүнүн байланыш борбору бар да. Анан ошол байланыш борбору жаатында дагы суроо бергим келип атат. Көбүнесен кандай багыттагы суроолор келет? Ошол биз баягы көбүнчө баягы талак маселеси, үй бүлө маселеси менен келип калган көп болуп калып атабыз. Деги эле ошол байланыш жаатында биздин дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда мекендештерибиз кайсы маселеден кызыктар? Негизи көпчүлүгү сиз айткандай ушул биздин фатва бөлүмүндө кол борборунда көпчүлүгү ушул араздашуу,
бири бири менен урушкандар, жер талашкандар, ушулар боюнча көбүрөөк кайрылат бизгечи. Күнүнө бир миңден ашык суроолор келет. Бирок алардын баарын карап көрө турган болсок, адам жүрөгүнө кейите турган, оорта турган баягы талак маселеси да, үй бүлө маселеси. Эми туура кээде баягы азыркы эми экономика маселеси боюнча, кээде баягы бир намаз башка ибадаттар маселеси боюнча кайрылса, бир 70-80% ушул үй бүлөлүк маселе боюнча, азыркы ушул темабыз боюнча көбүрөөк кайрылат да. Анан негизи эле ушул үй бүлөлүк ушул баягы эми үй бүлө болгондон кийин албетте кагаздан аяк кагышып турушат, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Анан ушул жаатта мынакей ыйык Рамазан айында ушул адам өзүн оңдойм деген айда Алла Таала өзүн Кудайга болгон кулчулугун жакындатып, Алла Тааланын бир ушул мени Алла Таала көрүп турат, билип турат, мени Алла Таалам ушу көргөндөй бир баягы жасалым эмес чыныгы мусулман болоюн дегендей бир оңдоп түзөөчү айда турабыз да. Ушундайлар үчүн кандай кеп кеңештер берилет силердин байланыш борборунан? Бизден эгерде ушундай бир баягындай ызычуулар чыгып калган болсо, эгерде ажыраша турган болсо, ошондой бир баягындай бир тупикке келип кала турган болсо, анда биз айтабыз, эми баягы телефон аркылуу дагы маселе баягы чечилүүсү кыйыныраак да. Колдон келишинче биз муфтиятка чакырганга аракет кылабыз. Келгиле муфтиятка экөөңөр келгиле, экөөңөр сөзүңөр угуп көрөйүк биз. Анан келгенден кийин биз үй бүлөнүн ордун түшүндүрөбүз ислам дининде. Ошондой эле эркектин үй бүлөдөгү орду, аялдын үй бүлөдөгү орду, милдеттери кандай, ошол боюнча баарын түшүндүрөбүз. Колдон келишинче баардыгына жараштырганга аракет кылабыз да. Эми мындай экен да, эгерде бизде ушундай сыпат бар экен да, эки бир дос урушуп кала турган болсо, же бир үй бүлө урушуп кала турган болсо, бизде баягындай кечиримдүүлүк деген сыпат жок экен да. Биринчи алдыга кадам таштабайт экен да. Эгерде биринчи кадам таштай турган болсочу, Аллах Таала ошол үй бүлөгө, ошол эки доско Аллах Таалам достугун да улантат, үй бүлөсүгө да Аллах Таалам жардамын, берекесин берет экен да. Бизде ушундай түшүнүк бар экен, эгерде ким биринчи кечирип коюуну биз үмүт кылат экенбиз да. Үмүт. Ал кечирсин, анан мен карап көрөм дегендей. Анан ал да кечирбей ушинтип узатып, баягы кастык узарып жүрө берет экен, ошентип баягы үй бүлөдө күндөн күнүнө баягы бузукулук, фитна дагы узарып кете берет экен да. Же болбосо биринчи кечирип кой деген нерсени үмүт кылып күтөт экенбиз дагы, кечирип коеюн деп сүйлөй турган болсо, аны биз алсыз деп түшүнөт экенбиз да. Аны алсыз, бул төмөн деп түшүнөт экенбиз да. Бирок мындай карап көрө турган болсок, негизи кандай бир уруш жанжал болобу, үй бүлөдөгү болобу, өлкөдө болобу, бир коомдо болобу, жумуштабы, базарда, биринчиси менен биз баягы биринчи кадам ташташыбыз керек экен да. Бул чыныгы Бул чыныгы ислам дининде Аллага ыйман келтирген, жүрөгүндө ыйманы бар адамдын бул күчтүүлүгү экен да. Баягы жана хадисте айтып атат го, бир адам күчтүү, ал баягы өзүнүн күчтүүлүгү менен күчтүү эмес дейт да, аны кечирип коюу менен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы билесиз да, баягы Мекке шаарында пайгамбарыбыз сахабалар Меккени алганга чейин канча кыйналды, канча урук токмок алды, жаман сөздөрдү айтты, тилдеди. Бирок кийин кайра Мекке мусулмандардын колуна өткөндөн кийин баягы зулум бергендер, жамандагандар, тилдегендер пайгамбарыбызга келгенде пайгамбарыбыз айтты: "Ва антум талака" деди. Силердин баардыгыңар азат мындайча айтканда кечирдим деди да. Кечирдим деди да. Пайгамбарыбыз ошол жерде ошолордон дагы өч алса болот эле да. Бирок пайгамбарыбыз өзүнүн үммөтүнө баягы өзүнүн кечиримдүүлүгүн көрсөттү да. Мындайча айтканда пайгамбарыбыз өч алууну тандаган жок. Тагыраак айтканда пайгамбарыбыз кечиримдүүлүктү тандады да. Сиз менен биз дагы ушундай бир араздашуу болгон, кайсы эле тармак болбосун, кечиримдүүлүктү алсак, ошол жерге бир Алланын жардамы келет экен да. Биз ушинтип баягындай кечиримдүүлүккө өңдөйбүз. Анан эркек менен аял экөөнүн ортосундагы милдеттерин түшүндүрөбүз. Анткени милдет бар жерде так аткарылган болсо, ал жерге Алланын жардамы келет экен да. Эң сонун ушундай эле баягы коомчулукта көрүнүш, жанагындай баягы жол тыгындарында сабырсыздыкты көрсөтүп, жанагындай уруш жаңжал болуп кетип атканда, демек машинанын айнегин түшүрүп эле биринчи кадам таштап кечирип коюңуз,
андан кетпесе деле баягы жол эрежеси ал бузбосо деле кечирип коюңуз деп баягы өзү биринчи кадам таштаганда бул чыныгы мусулмандын сыпаты экен да. Чыныгы мусулмандын сыпаты, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң чоң көрсөткөн үлгүсү экен да, бул биз менен бизгечи. Билебизби, баягы жолдордо жүргөндө эки адам баягы урушуп калат. Айрыкча баягында базарларда, баягы oro сөз сүйлөп коет дагы, анан же жумуштарда oro сөз сүйлөп коет. Эгерде ага да биз oro сөз сүйлөп кое турган болсок, баягы узур уруш дагы чоңоюп кете берет да, чоңоюп кете берет да. Ошол убакытта сиз менен биз Аллах таалам өмүрүңүзгө береке берсин, Аллах кечирип коюңуз, Аллах таала сизди күнөөңүз кечирсин, ынтымак берсин деп койсокчу, Аллах таалам ошол кечирген адам күнөөсүн да кечирет экен да. Билебизби, ошол адам баягы кечирим сураган адам даражасына көтөрүлөт, экинчи адам өзү да сезип калат да, мен эмне кылып койдум депчи. Ошондуктан биз ушундай биримдүүлүктү, кечиримдүүлүктүн жолун тандашыбыз керек экен. Эң негизгиси баягы кечиримдүү, сабырдуу, кыргызча айтканда баягы оор басырыктуу болуш керек экен. Анан мен эми биздин убакыт дагы соңуна жетип калды. Мен соңку бир суроону берип калайын. Деги эле ушул биздин динибизде ар бир мусулман, ар бир мен мусулманмын деген инсандар ошол кечиримдүү болушка кантип бир бет алыш керек? Ага чыдамкай болуш керекпи же эмнеден баштаса болот? Негизи бул маселени негизи кечиримдүүлүк болуш үчүн адам ар бир сүйлөгөндө, ар бир иштерди кылып атканда ойлонуп сүйлөнүп, анан ойлонуп иш кылып, ошол адамдын көңүлүн оорутуп албайын, же болбосо бир кыймыл аракети менен анын бир көңүлүн бузуп албайын деп ушундай адам өзүн да контроль кылыш керек экен да. Эң алгач ошондой экен да. Себеби адам баласы баягы бир адам сүйлөгөн сөзүн баягы тескерисине эле карап турат экен да, эмне деп сүйлөп коет экен депчи. Эгерде туура эмес сүйлөп койгон болсо, алдын ала биринчи кадам таштап кечирип коюуга умтулуш керек экен. Анан негизги айта турган негизги маселе бул кечиримдүүлүк. Эми кандай десек, бул кечиримдүүлүктү эми айта турган болсок, бул аягы түгөнбөйт экен да. Эң негизгиси биз билишибиз керек экен, ошо мусулмандын сыпаты ушул кечиримдүү болуш керек экен да. Эң сонун, эң сонун. Эми биздин убактыбыз саналуу мүнөттөрүбүз калды. Эркин микрофон берейин. Кыргыз элине болгон каалоо тилегиңиз. Урматтуу мусулман мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, Аллах таалам баардыгыңыздардын туткан орозоңуздарды кабыл кылсын, таравih намазыңыздарды, кайрымдуулугуңуздарды да кабыл кылсын. Ал эми бул кечиримдүүлүк болуу, бул жүрөктүн кеңдиги, жүрөктүн тынчтыгы, ал эми бул биримдик болуу, бул элдин бул байлыгы. Ошондуктан кайсы жерде кечиримдүүлүк, бир ынтымактык, бир биримдик боло турган болсо, ошол жерде Аллахтын жардамы болот экен, ал жерде өнүгүү өсүү болот экен, ал жерде душмандыктар болбойт экен, ички сырткы душмандыктар дагы таасирин бере албайт экен. Ошондуктан сиз менен биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, пайгамбарыбыз үлгү катары көрсөткөн бир жакшы бир ушундай кечиримдүүлүктөрүн жолуну тандайык. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бизге абдан бир маанилүү маек куруп бергениңизге орозоңуз кабыл болсун дагы бир жолу. Рахмат, сизге дагы Алла ыраазы болсун. Сиздин да орозоңузду Аллах таалам кабыл кылсын. Чоң рахмат. Эмесе урматтуу мусулман биртугандар, мекендештер, мынакей бүгүн биз сиздер менен биргеликте ошол сабырдуулук, кечиримдүүлүк деги эле боорукер болуу, мусулмандын сыпаты кандай болуш керек деген темалардын алкагында биз кеп кылдык. Биздин студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын калктык диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн адиси Мухаммадали Ажы Имарали уулу болду. Мен сиздер менен коштошпойм, болгону кийинки эфирлерде көрүшкөнчө жараткан Алла тааланын амандыгында болуңуздар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas salah.
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا